Мирзахалим Каримов «Теге дүйнөдөгү тергөө» аңгеме. Кудайдын куттуу бейшемби күнүндө оорду толбос оор жоготуу болду. Молдо Мухтар кайтыш болду деген кабарды жаандын айнекиндей бачым таратып жүргөн чабармандын үнүн уккан пенделер рахматы барар жери бейиш экен да, Кудайдын улук күнүндө өтүптөр дешип бата кылышты. Молдо Мухтардын бу жарык дүйнөдө калтырган жападан жалгыз туягы майлуу жерди келемиштей кемирип кампачы болуп иштеген уулу Аслидин Максум атасынын өлүмтүгүнө жыйнаган ырыскы байлыгын тим эле төгүп таштады. Темир сандыктарга, жабандарга батпагындан теги чатырга чыгарып жыйылган чапандар менен чепкендерди булар аштойлордон өлүм болгон жерден жана шыпаакерликтен түшкөн белектерден элге таратышты. Өлө талгыр чычкандардын айынан илме тешик болуп пактасы чубалган жараксыз чапандарды чоң канар каптарга буумак кылып салып көздөн далдаараак жерге жыйып коюшту. Аслидин Максум атасынын сөөгүн көрүстөнгө көтөрүп барганга чейинки кыска аралыкта табыттын үстүнө 12 рет кымбат баалуу кездеме жапты. Азамат аладын баарын табыттын жака белинен алыстай албай айланчыктаган шакирт молдолор кезек менен мындай малды мунаса кылыш керек да, сыйрып алышып коюндарына катышты. Сөök жерге тапшырылгандан кийин мурдагы өлүмдөрдө колунда жоктор бар болгону 5 сомдон беришкен болсо, бул жолу айрымдарына 10 сомдон, кээ бирөөлөргө 20 сомдон тажия таратылды. Айтор Молдо Мухтардын өлүмү мына ушундайча тойго жана марттыкка айландырылды. Бирок Молдо Мухтардын айрым мусулмандар үчүн бар дүйнө катары саналган теге дүйнөдөгү тагдыры эмне болоорун эч ким ойлогон жок. Анткени пенделердин көпчүлүгү анын бейшембиде түз эле бейишке бараарына ишеништери чоң болчу. Молдо Мухтар жарык дүйнөдө тирүү жүргөн кезинде теге дүйнө тууралуу мусулман китептеринен көп окуп, окутуучусунан укканын билген болсо, эми өз көзү менен көрүп, Иран багындагыдай гүлдөрү жайнаган, булбулу сайраган ажайып жерде чөк тизелеп сурак күтүп отурду. Гүлзарлуу бактын төр жагында калдайган эки чоң дарбазага көзү түштү. Дарбазалардын алдындагы колдоруна жаа, кылыч, айбалта кармаган калкандуу желдеттердин бири «Ассаламу алейкум, Кудайдын пендеси, жарык дүйнөдөн кандай кабар алып келдиң?» деп сурады Молдо Мухтардан. Адамдар улам барган сайын Кудайды унутуп баратышат, деп жооп берди ал калтырап титиреп. Сенчи, сен унуткан жоксуңбу деги? Желдеттердин экинчиси сырдуу тиктеп собол таштады. Жок, астапырла деңиз кокуй. Жарык дүйнөдөн келгендердин дээлик бардыгы эле ушундай дей берет, тозоктон коркуп. Мейли, сенин ким экендигиңди тиги Мункар менен Накир айтып беришпесе, башка эч ким. Мына ушул учурда оң жактагы дарбаза ачылып, ичкериден калың китеп колтуктаган Мункар менен Накир чыга калышты. Алар түз эле Молдо Мухтардын тушундагы бийик супанын үстүнө катар олтурушту да, адаттагыдай эле суракты башташты. Кош, сен кимдин пендесиң? Деп биринчи суроону Мункар узатты. Кудай Тааланын, калтырап титиреп жатып араң жооп кайтарды Молдо Мухтар. Күнөөң барбы? Кымынчалыкта күнөө кылган жокмун. Динден чыгып бараткандарды динге салууга өмүр бою үлүш коштум. 5 убак намазымды каза кылган жокмун. Даратсыз жүрбөдүм. Бирөөнүн акын жебедим. Бирөөнү чеки акарат кылбадым. Эмне, кылмыштарыңдын бири да эсиңде жокпу азыр? Урматтуу малекелерим, мен айдын бетиндей таптазамын. Ишенгиле, таптазамын. Көзүм гана күнөөкөр болбосо, тазалыгымдан улам Кудайдын улук күнүндө каза таптым. Андай болсо, биз да сен да Кудайды алдабастан мына бул китептердеги таржымалыңды окуп көрөлү чыккана. Эмнелер жазылыптыр? Накир
алдындағы қалың китептин алгачкы барагын уударып окуй баштады. Кош, Молда Мухтар ибн Сүннатулла, мусулман өз кезегинде бешини тер менен оокат кылуудан качкан, текин ырыскыга келемиштей көнүп алган, молда болуудан мурда арак кор эле, элге, журтка шерменде болгон соң, акырында чала молдолукка өткөн. Ептеп карын тойгузуунун артында чала молда дин бузарлардын жолун жолдогон, өзүнүн кыштагында жашаган мусулмандарды улутка бөлүп, эки араан кылуу үчүн өлүк болгон күндөрдүн биринде тажиядан чыр-чатак чыгарган, Кудайдын бир момун пендеси каза болгондо өзүнүн мартабасын динге жамынып, жогорулатуу максатында бу адам Куранды тилдеген үчүн жаш өлдү деп жалган ушак тараткан. Орозо битирди жыл сайын карыптарга эмес, өзүнүн алкымына кептеп, напсисин тыя албаган. Жин урган жаш келинди замдап окуп атып, кыздын акак таштай аппакай көкүрөгүнө күф салып, жаш нерсенин намысына сугун арткан. Эл жеринен качып кетип, алыскы кыштактардын биринде чала молдолук кылып жүрүп, дагы бир карадалы кызга үйлөнгөн. Аны да бир перзенти менен таштап кетип, баласына өмүр бою сары чакада берген жок. Мурда шишедеги бадыраң помидорду башка пенделер жерсе, макүрү деп жүрүп, эми ал өзү ошолорсуз палоо жей албай калган. Кыямына жеткирип, кыраат менен дуа окуй албаса да, ооруп сыркагандардан жогорку ставкада ак талап кылган. Колуна түйүн кармап келбегендерге акырая карап, жамандын жарты өнөр ашыкча дегендей, чала молдолугунда ыра көргөн эмес. Жүзгө жакын адамдардын турмушун ысытма суутма жолу менен бузган. Көптөгөн кишилерди ичирик адамдардын тапшырмалары боюнча молдолук жолдо буту колдорун байлап таштаган. Жетишет, китепти жап! Деп кыйкырып жиберди Муңкар. Эмне дейсиң, Молда Мухтар ибн Сүннатулла? Жарык дүйнөдө жүргөнүңдө, о адамдар, күнөө кылсак бизди эч ким көрбөйт, билбейт деп ойлобогула. Кудайым асмандан баарыбызды карап турат деп насыят айтканың ырас. Бирок ошол эле учурда өзүң... Кош, буга кандай өкүм чыгарылат эми? Деп сурады Накир. Кудайдын Молда Мухтар ибн Сүннатуллага чыгарган өкүмү мынандай. Деп китептин эң акыркы бетин ачты Муңкар. Бейиштин босогосуна да жакын жолотпостон түз эле тозокко айдалсын.